Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Урматтуу баянамачы, могул мыйзам проекти сөзсүз түрдө Кудай буйрса колдойбуз. Сиздерде божомол канча миллиард сом акча түшөт? Бизде божомол боюнча жанагы чет элдик жаран студенттерден 64 миң бар, ошон 18 миңден болгондо 1 миллиардтан ашык. Андан сырткары калган биздин жарандардан 2 миллиардтан ашык сом. Анан 150 сом бүгүнкү күндө ай сайын бериле турган болсо 5 миллиардтан ашык сом. Баш аягы 8 миллиардтын тегерегинде кошумча каражат божомол деп атабыз да. 8 миллиард сом өтө чоң акча. Кудай буйрса ошол түшсө, ошондо мындай пландаштырган алдын ала өзүңүздөрдөн эмне оборудованияларды сатып аласыңар, кайсы жака жумшайсыңар, өзүңөрчө пландаштырган иштер барбы? Бул мыйзам өтө сөзсүз биз жогоруда айткан биз заявкаларын алып койдук, пландаштырып койдук. Азыр бизде 2 миллиардтан ашык бизде эме бар, муктаждык эмеге, жабдууларгачы, медициналык жабдууларга. Бул жерде бул мыйзам дүйнөлүк мамлекет, башка мамлекеттерде практикаланат. Сырттан келген чет элдик жарандарга жана сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө камсыздандырууну киргизген бул туура эле болот. Ошо өздөрүнүн авиа билетине кошулабы же жана башка бир чыгымдарына кичине 1% кошулат. Бул мыйзамды колдоп беришибиз керек, урматтуу коллегалар. Андан кийинки мен суроом Минздравдын өкүлүнө, азыркы жаңы келген команда аракет кылып жакшы эле иштеп атат. Гүлнара Маришевна баш болгон Минздравдын министрлиги. Жанакы трансплантация боюнча кандай болуп атат? Жана печень, бөйрөктү ушул биз жарандарыбыз кайра эле Индиянын жарандарын биз окутуп атабыз дагы медициналык окуу жайларыбызда. А бирок өзүбүздүн оорулуу жарандарыбыз ошо Индияга акчаны 50 миң доллар, 40 миң доллар Туркияга алып барып, өздөрүнүн ден соолуктарын каратып, жакшы болгону жакшы болуп, жакшы болбогону жакшы болбой калып атат. Андыктан ушул нерсе кайсы чегинде бир мыйзам долбоорду бир сунуштасаңар болсо биз өзүбүз жазалда өзүбүз киргизелик. Сиздер эми все-таки кесипкөй кишисиңер да. Рахмат, Жусупбек Коргонбаевич. Бул багытта мурдагы декабрь айында, мурдагы жылдын декабрь айында президенти Садыр Нуркожоевдун тапшырмасы менен Түркияга биз кайрылганбыз. Аяктан Үнөн университетинин ректору, профессор өзү баштаган 8 киши делегация болуп келди. Биздин чоң клиникалар менен, ушундай эле Минздрав менен биз 3 тараптуу меморандум түздүк. Азыркы күндө саламаттык сактоо министрлигинде тканевый совместимость деп коет эми орусчасы. Ошол боюнча лабораториялар бизде Кыргызстанда азыркы күндө жок болчу. Аппараттын буйрса тендер өтүп, контрагына кол коюлду. Жакын күндө бул Кыргызстанга келип, өзүнүн ишмердүүлүгүн баштайт. Мыйзамга келсек, мыйзам өзүңүздөр билесиздер, мурдагы чакырылышта бир аз колдоо таппай калган. Ошолордун бүт эмне мүчүлүштөр болгон болсо, ошонун баарын азыр толуктоо багытында иш алып барып атабыз. Ошолордун баарын өзүбүз биздин саламаттык сактоо системасындагы профессор, академиктер менен биз бир сыйра талкуулап, андан кийин буйрса сиздерге сөзсүз алып келебиз. Ал мыйзамды комитетке алып келебиз, сиздерге сөзсүз алып келебиз. Ал мыйзам азыркы күндүн талабы. Өзүңүз туура айттыңыз, чет өлкөгө биздин жарандар бир эле оорулууга 3-4 тууганы барып тапшырган күндөр болуп атат. Донордун органдары туура келбей калып. Биз үчүн ал дагы аябай ойлондурат азыркы күндө. Сиз аябай туура маселени азыр айттыңыз. Бул азыркы күндүн талабы. Бул албалында аябай иштерди алып баратабыз азыр. Алмаз Акунжанович, биз келечекте ошо мамлекеттин чоң саясатында жүргөн мамлекеттик чиновниктер, депутаттар жана башкаларды ден соолугу эгер начарласа сыртка чыкканга запрет коюп коюшубуз керек да. Ошондо оңолот окшойт. Минздравчы, жалпы мамлекеттик жана саламаттык чыңдоо тармагычы. Өзүбүз чоңдорубуз жалаң жана сыртка чыкканда лечениясына запрет кылып койсок, өзүбүздүкү оңолобу эле деген ой келет да. Дагы бир маселе, могул шаардагы, республикадагы моргтор Минздравга карайт да, туурабы? Минздравга карайт. Ошол жерде анча-мынча жарандарыбыз өздөрү кайгы тутуп,
ыйлап жакындарын жоготуп аткан болсо, моргко алып барып, жана соебуз деп, жана скрытие кылабыз деп, скрытие кылбасаң 5000 сом бер, 10 000 сом бер деген нерселер токтобой келатат. Ушуну бир көзөмөлүңүздөргө алып койсоңуздар. Бул практикада болуп келатат. Мисалы бир жаран каза болгон болсо, аны через морг алып барып, скрытие кыласыз. Кеспегенге 10 000 сом, 15 000 сом тыйындарын алып коюп атышыптыр да. Кээ бир бетин жууган кишилерчи. Ушуну бир түзөн түз жетекчи катары ошол тармактын көзөмөлүңөргө алып койгула.